Меккеге сапар Велик менен 53-күн. Мен кайра Нургазы байке досу Умар менен жолуктум. Кафеге барып убакытты кетирбей, Умар араптардын самсысын алып келиптир. Ашып калып жолго да салып беришти. Нургазы байке Умар менен коштошуп, Нургазы байкенин дагы бир досу келип, машинасына Велигинде жүктөдүм. Анткени Рият шаарынын эстакадалары 3-4 кабаттан экен. Дубай шаарынан кийин эстакадалардан да өткүм келбей калды. 15 километрден кийин негизги көчөлөрүндөгү эстакадалар бүтүп түшүп калдым. Бул таштуу жерлер Рият шаарынын дагы бир бөлүгү экен. Рият шаарынын тургундары кабаттуу үйлөрдө жашабагандыктан жер үйлөр көп салынып өтө чоңоюп кетти. Шаардан чыгып кетишиме дагы 1 саат убакыт кетти. Жолдору өйдө ылдый болуп жатты. Жолдун сапаты мыкты болгондуктан ылдам эле жүрүп жаттым. Ирандын таштуу тоолору чылмакай болсо, Саудиники болсо бурмаланып түшүп калчудай көрүндү. Бир убакта узун куртөй спуск жол башталып кетти. Ормозду басып түштүм. Анткени 40-50дө жүргөн такыр эле жага бербейт. Шамал болуп тургандыгы да коркунуч жаратты. Экилерден өтүп, кафе, мечиттерди көрүп, эс алууну туура көрдүм. Түшкү тамакка дайымкыдай эле араптардын тоогун жедим. Араптар бирок тоок тамагынын мастери экен. Бардык жакта эле даамдуу. Кызыл кумдуу тоолор башталганда, тоолорго чыгып бараткан жип машиналарын көп көрүп жаттым. Бирөөсүнө чыгайын десең, трассадан алысыраак экен. Жолдорду да сетка менен жаап коюшуптур. 85 километр жол жүрүп, жолдун боюндагы мечитте жатып калдым. Картаны карасам, Мекке шаарына 750 километр калыптыр. Көргөздөр үчүн чоң рахмат. Достор, ассаламу алейкум. Кечки тамакка обзор. Бүгүнкү кечки тамакка ушундай самсы сыяктуу араптардын тамагы экен, эртең тамагы экен. Бул болсо ичинде эт менен экен. Ал эми бул болсо бул ичинде жумуртка, бал аралаш экен. Асал аралаш. Так, бул болсо жумуртка менен пияз аралаш экен. Өтө даамдуу экен булчу. Тоюмдуу да экен. 4тү жесең той өткөнсүң. Ал эми бул болсо Ирандан бери жүзүм согун ичелек болчумун. Издеп эми гана таптым. Ким деген Саудияга келсе ушундай сөз ичип көргүлө, аябай таамдуу экен да. Так, бул болсо арабский чай. Чайсыз кайка бармак элек. Так, бүгүн ушундай тамак. 4өөнү жесем тоюп калсам керек. Так, бул жакта да 3 ашып калат экен. Ушундай. Меккеге сапар Велик менен 54-күн. Эрте менен суунун сумкама болушунча салып, бисмилла деп сапарымды уладым. Күндүн ысыктыгын айтпай эле коеюн. 1 километр жүрсөң эле денең кызып кетет. Жолдо калк конуштар, ар түрдүү курулуштар, фабрикалар кездешип жатты. Антсе да ичилген суунун сапасын сөзсүз турда көрүнгөн супермаркеттин толтуруп жаттым. Бирок ар бир 2 саатта жок дегенде бир араб токтоп, кичине болсо да суу таштап кетсе, кээ бирлери жардамга даяр экенин айтып турду. 30 километр жол жүрүп, кайра кумдуу дөбөлөр башталды. Бул жаратылыштын кооздугуна чындыгында көзүм той элек. Бирок бул кумдуу дөбөлөр трассанын боюнан бат эле алыстап кетти. Андан ары жалаң гана ээн талалар башталганда алыстан көлдү байкай баштадым. Чын эле экенби деп картаны карап көрсөм, кургак талаалар. Бир аз өткөн соң көлдөр сапсары талаалар боло баштады. Ал эми жолдун оң тарабы өзүнчө эле деңиз көрүнүп жатты. Ошентип миражды да көрүп калдым. Күндүн биринчи бөлүгүндө шамалдар болуп, ылдамдыгым мен ойлогондой болгон жок. Түштөн кийин бир шаарчага жетип, ал жактан бир топ эс алып алдым. Жан дүйнөмдүн зарядын толтургандан кийин шаардан чыкканда жол сонун болуп берди. Шамал токтоп, жер шаары мен бараткан жака айлангандай подъем жолдорго да ылдам чыгып жаттым. Күндүн биринчи бөлүгү тегиз ээн талаалар, кумдуу дөбөлөр болсо, экинчи бөлүгү аябай тоолуу болду. Таштуу, бир кызык тоолор экен. Алыстан жашыл чөптүү тоолор көрүнсө, жанына келсең чөптөр эмес, майда таштар экен. Сауд Арабиянын күн батыштарын өзгөчө күтүп калдым. Күнүгө өзгөчө бир кооз күн батуулар болуп жатат. Бүгүн күнү өзгөчө жактырдым. Меккеге сапар Велик менен 55-күн. Эрте менен денемден эрте ойгонуп алыптырман. Душка кирип муздак сууну ачсам, муздак суусу деле жок экен. Душка түшүп, намаз окуп, тамактанып, жолумду уладым. Көрсө кечеги таштуу тоолордун парады бүтө элек экен. Бийик, жапыс, жылмакай, кызыл, кара, кичинекей, чоң таштардан турган, сулуу, коркунучтуу, айтор, таштуу тоолордун ар кандай түрлөрүн жолуктуруп жаттым. Мага жакканы болсо кара тоо жана коркунучтуу таштардан турган тоо жакты.
караңгыда көрсөң чочуп кетчүдөй экен. Эң кызыгы баары бири-бирине жакын жайгашыптыр. 30 километр аралыкта баарын көрдүм окшойт. Таштуу тоолор бүткөндө сенин коопсуздугуң үчүн деп полиция артынан коштоп жүрдү. Мен бараткан тарапта кафе жок экен. Жолдун сол жагына өтөм десем, велосипедиңди ушул жерде ташта, мен сени жеткирип коем деди. Жолдун ал бетинде эле болчу. Чыксам жок экен. Заборлордон секирип, великке келип жолумду уладым. Андан кийин дагы бирөө келип 5 километр коштоду. Кетип калды. Зерикти окшойт. Жолдон Риядта конок кылган Али менен Нур-Султанга жолуктурдум. Муздак суу, шириндиктерди беришти. Көлөгөнүн астында бир топ сүйлөшүп, жылуу сөздөрүн айтышып, Меккеден буйруса жолугабыз деп Меккеге жол тартышты. Андан ары шамал мен тарапта болгондуктан катуу ылдамдыкта жүрүп жаттым. Сонун жолдор, катуу ылдамдык, сени көздөй басып келаткан тоолор баары кошулуп сонун эмоцияларды тартуулап турду. Картадан карасам Ал-Хасра деген айылда конок үйүндө эс алып калдым. Күндүн эсеби менен 120 километр жүрүптүрмүн. Ушул кызыл точка Микат экен. Велосипед менен сапарым ушул жерде аяктайт. Анан ары 80 километр. Буйруса ихрам кийип, сапарымдын жаңы бөлүгү башталат.